Assalamu алейкум. Бул видеодо фото видеону кантип оңой жүктөшүн жолун үйрөтөм. Ал үчүн толук видео көрүнүш үчүн оң бурчтагы 4 бурчтукту басып алсаңыздар чоң болуп көрүнөт. Биз Instagram же болбосо мондай Pinterest, Instagram экөөнөн азыр фото видео жүктөгөндү көрсөтөм. Мисалы, Instagramга кирейин. Instagramдан бир сүрөт жагып калса, видеолор жагып калса, ошону көчүрүп өзүбүз дагы колдонсок болот. Бирок буну таргетке кетирбеңиздер. Рекламага болбойт. Мына 3 сызыкты басабыз, ошол сүрөткө кирип, 3 сызыкны бассак эле копировать ссылку деп чыгат. Мына ошону бассак, ссылка скопирована деп чыгат. Уже көчтү деген. Эми Telegramга киребиз. Ушул фотону алыш үчүн Telegramга кирип, save as bot деп жазсак, мындай англисче ушундай жазабыз. Ал да көк өйдөдөгү эң биринчи. Мына ошого киресиздер, стартты басасыздар. Анан сообщение деген жерге вставить кыласыздар. Жанагы ссылканы скопировать этпедикпи? Мына описанияда эмне жазса ошонун баары көчүп калды, хэштегге чейин. Эми сүрөттү кантип сохранить этип алабыз Telegramдан? Сүрөткө киребиз же сүрөттү басабыз. Сүрөткө кирсек 3 точка чыгат өйдөсүндө. Ошону бассак сохранить в галерею деп турат. Сохранить кылабыз, галереяга түшүп калат. Анан колдоно беребиз. Бирок бирөөнүн фото видеосун, текстин колдонгон таргетке болбойт, а мындай историяга чыгарса болот. Таргетке эч качан бирөөнүкүн колдонбоңуздар. Дагы бир видеону көрсөтөйүн. Мисалы, видео менен фотонун эч айырмасы жок. Буга деле 3 сызыкты басып, ссылканы копировать этебиз. Анан кирип бул жака вставить кылабыз. Фото видео деле ошентип галереяга сохранить этип койсок болот, экөөнү тең. Эки видео тең түштү. Эми колдоно беребиз. Эми Pinterest'ти көрсөтөйүн. Pinterest поиск деген жери бар. Ошол жерден каалаган өзүбүзгө жаккан видео, фото издеп көчүрөбүз. Мисалы, мен бир ушуну көрсөтөйүн. 3 сызык турат. Мына ошол 3 сызыкты басып, копировать ссылка деген басабыз. Анан ссылка скопирована деп чыкты. Эми бул жерге вставить кылабыз. Сообщениени катуу басып турсаңыздар, вставить деген чыгат. Мынакей көчүп калды. Бунун деле ал жерде 3 сызыгын басып, сохранить в галерею дегенди басып коебуз. Галереяга түшүп калат. Мына болду. Pinterest'тен фото, видео жүктөсөк деле баардыгы окшош. Ушул сыяктуу кылып эле сохранить этип беребиз. Мынакей ушундай кооз видеолорду жүктөсөк болот. Анан буга текст да жазып коем. Мен кээде менин видеолорумду Instagramдан көрсөсүздөр, сторисиме видеодо тексттер жазылып чыккан болот. Мына мен ушуларды колдонуп жазып кое берем. Кийинки видеодо ушул видеого фотого текст жазганды көрсөтөм.